Salamатсызбы устаз, суфилик жөнүндө кичине маалымат берип кетиңиз дейт. Бериңизчи тураныч дейт. Балдар, бул суфилик бул баягы диндин бир бутагы. Суфилик бул өзүнчө нерсе эмес, шуну түшүнүп алгыла. Суфилик деген сөз бул суфизм, тарикат, же болбосо зухуд, бүт баардыгы бир эле нерсе. Илгергилер зухуд деп айтылган, муну тарикат деп айткан, азыр суфизм деп айтылат. Муну жөнөкөй тил менен айтканда фихул батин. Түшүнүңөрбү? Фихул захир, муну фих деп айтылат. Мынау нерсе фарз, мынау важиб, мынау сүннөт, мынау бузулат, мынау харам, мынау макрух дегенде фихте окуйбуз. Бул фихул захир деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле фихул батин бар. Ички дүйнөгө тиешелүү нерселер бар. Ихлас деген эмне, шүгүр деген эмне, сабыр деген эмне, ал канчан келет, кантип келет, анын жолу кандай, кантип таваккул кылыш керек, кантип ишениш керек, кандай кылыш керек деген маселе, толтура маселе бар. Мына ушул фихул батин, ички дүйнөнү менен күрөшүү, ички дүйнө менен оңдоо сүйлөшүү, оңдоо түзөтүү, мына ушуну суфизм деп айтылат. Бул башка нерсе эмес. Түшүнүңөрбү? Ушуну түшүнүш керек буну. Анан bundan башка нерсе деп тариф кылсаң, анда ал башка нерсеге айланып кетет. Ошон үчүн суфизм бул ар бир адамга керектүү нерсе. Ар бир адам муктаж буга. Ар бир мусулманга ихластуу болушу зарыл. Ушул ихластуу суфизм үйрөтөт. Ар бир адам таваккул кылганды үйрөнүш керек, шүгүр кылганды үйрөнүш керек, сабырдуу болуш керек, баардыгын үйрөтөт. Ушул нерсе суфизм деген нерсе. Түшүнүңөрбү? Андан башка нерсе эмес. Албетте суфизмдин эки түрү бар. Бир туура, экинчиси туура эмес. Туура багыттагы болсо, ошол чыныгы шайхтар болсо, шайхтан ижаза алган тарикалар бар. Накшибандия, Шазалия, Кадырия, баягы Сахабардия, ушундай тарикалар бар. Булардын кимисинен болсо алган болсо, муттабиа сүннат шайх болсо, анда бул бул мубарак болсун. Жакшы нерсе. Бирок кээ бир учурда суфизм дейт, суфизмдин аты эле бар. Кылган иши бүт баары хилафы сүннат. Сынафка сүннөткө туура келбейт, бидаттар кирип кеткен, толтура бидат менен алек болот. Аны өзүн суфи дейт, ал суфи эмес. Эгер суфи сүнни болсо, сүнни тарика менен чыныгы шайхтардан алган тарикат болсо, ал чыныгы сүннөттүн негизинде болсо, ал суфизм болот. Анан сүннөттүн негизи жок болсо, өзү эле бирдекени түзүп алып эле өзүнчө суфи болуп алган болсо, анда ал суфизмди шарият кабыл албайт. Түшүнүңөрбү? Тарикат шариятсыз кабыл кылынбайт. Тарикат шариаттын негизинде болуш керек. Шариятка каршы келген тарикат эмес. Шариаттын негизинде эмес тарикат болсо, ал да тарикат эмес. Ошон үчүн суфизм деген сөз фихул батин, ички дүйнө менен күрөшүп, ички дүйнөнү агартып, ихластуу болуп, Алланын мухлис бендеси болуп, чыныгы Алланын досу болгонго аракет кылышлык. Тазкия, ошону суфизм дейт. Кад афлаха ман тазакка деген сөз ошол.